Баткендеги куралдуу кол салууда каза болгон 20 жаштагы катардагы жоокер Умарбек Курманбековдун сөөгү жерге берилди. Ал Баткенде кызмат өтөп жүргөн. Атасы менен акыркы жолу 13 сентябрда сүйлөшүп, постто турганын айткан. Ата-энеси бир жумадан кийин Умарбектин аскерден келишин күтүп жатышкан. Биз 20-сына кийин биз да чыгабыз ата. Деп акыркы жолу сүйлөшүшкөн. 16-сында болгон акча кетти. Ошо бойдон чалбады да. Бирок жүрөгүм сезип атты да мен. Бөлүмдүн дамытуу. Күтүп аткам ушу сентябрдын акыры келет деп. Ошол тагдырдын аркасында кеткенде деле Кудай кыла албадым эле. Жакшы эле ой максат менен Кудай кылам деп аткам. Маркум Умарбек үй бүлөдө 2 туугандан чоң болчу. Ал окуу жайда аяктары менен былтыркы жылы аскерге аттанган эле. Кечээ күнү жакындарына кабар берилип, сөөгү кичи мекенине алынып келинген. Saat tangala 5:20'da kazarmanga bomba çıktı. Ушундай маалымат алдык биз. Ошол жерде şu мен жээнимде бар экен. Кайдон болушуна жарым саат калганда болгон экен да бул. Умарбекти акыркы сапарга узатуу зыйнатына Жогорку Кеңештин депутаттары, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү баштаган жетекчилер катышты. Умарбек Курманбеков 2002 жылы жарык дүйнөгө келип, Базаркоргон районунун Коткор айылында чоңойгон. Баткен облусунда жайгашкан 20-22 аскер бөлүгүнүн Капчыгай чек ара заставасынын Аксай чек ара постунда активдүү катышууда батырларча курман болду. Ал эми куралдуу кол салууда каза болгон Бекмырза Шарабидин уулунун сөөгү 18 сентябрда жерге берилди. Ал 16 сентябрь күнү Лейлектеги Кулунду чек ара бекетинде батырларча курман болгондугу айтылган. Жакындарынын маалыматына караганда 1 айдан соң үйлөнмөк. Ой, көргөн адамдын көзү тоя турган үкем бар эле бул. Ой, патриот. Ой. Бар, акыл эси келишкен. Чоң адамды кичинертип койгондо эч кимдин көңүлүн калтырбаган. Сөзүн таап сүйлөгөн, эч кимдин көңүлүн калтырган эмес. Ой, айланайын үкем ай. Тойго келсек болот эле. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда каза болгон Гүлжигит Бектенов акыркы сапарга узатылды. Гүлжигит Баткен облусундагы Достук чек ара заставасында кызмат өтөгөнүнө 4 айдын жүзү болгон эле. Анын артында 1 айлык наристе кызы калды. 16 күнү мен сүйлөшкөн болдум. Жакшымын. Анан кийин кызыма звонок кылган экен. Апам жакшы карагыла. Апасы ооруп эле, да больницадан жакында чыгып келди. Атама салам айткыла, мен мундан бери муна связь жок бизде. Анан өзүм чыгам деген экен. Баткендеги чек ара коогалаңында Жалал Абад облусу боюнча жалпы 9 аскер кызматкери каза болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам шейит кеткендердин жалпы саны 59-га жетип, 163 адам жабыркаган. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.